Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Австралиялык интернет ишкер жана миллионер Мэттью Лепре Instagram баракчасына вакансия жарыялаган. Жаш бизнесмен өзү менен бирге саякаттап, анын блогуна сүрөт тартканга фотограф издөөдө. Фотографтык кызматы үчүн ишкер жылына $55,000 төлөөгө жана саякатка кетүүчү чыгымдын баарын өзү көтөрүүгө даяр. Мындан сырткары талапкер атайын билими жок болсо да жарай берет. Сүрөт тартуу үчүн кымбат баалуу жабдуусу болушу деле шарт эмес. Болгону мыкты камералуу смартфону жана чет өлкөгө чыкканга керектелүүчү паспорту жана кызыктуу окуяларга болгон сүйүүсү керек. Талапкер бизнесмендин 2 Instagram баракчасына катталууга тийиш. Эң кызыгы, фотограф өзү менен чогуу бир досун алып алса да болот. Бирок бул жумушка кирүү оңойго турбай төңдү. Анткени ушул күнгө чейин 68,000 талапкер арыз жазган. Арызды каалоочулардын баары жазса болот. Жыйынтыгы 2020 жылдын 31 майында жарыяланат. Жаш ишкер жаңы фотограф менен Кариб бассейнине жана андан кийин Грек аралдарына жол алууну көздөөдө. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга болгон азыркы көз карашы тууралуу учкай айтып берди. Анда ал экөөнүн ортосунда чечиле турган маселе чийленип келип, кырдаалга кептелгенине токтолду. Жээнбеков башында Атамбаев ага карата канча сөз айтса да унчукпаганын белгилеп, себеби элдин тынчтыгы, мамлекеттин бүтүндүгү абийиринен дагы бийик турарын билдирди. Өзүңөр көрдүңөр, кандай сөз айтылса да көңүл бурган жокмун. Мамлекетти экиге бөлгөнгө чейин барып, бийликти басып алууга чакырыктар болуп жатты. Мен токтоор деп күттүм, бирок аягында мени дагы өзүн дагы мамлекетти дагы туңгуюкка кептеп салды. Эми бардыгы мыйзам чегинде чечилет. Азыр менин колумда эмес, ага чейин экөөбүздүн колубузда эле азыр өтүп кетти, деди президент. Ошондой эле ал Атамбаевдин аракетине парламенттагы саясий баа бергенин билдирди. Деген менен ушундай кырдаалдын жаралышына жүрөгү ооруп турганын жашырган жок. Албетте буга менин жүрөгүм дагы ооруйт, ойлоном. Мага да оңой эмес. Мен бир ууч кишинин кызыкчылыгын коргобой, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын коргоого өттүм, деди Жээнбеков. Эскерте кетсек, күч түзүмдөр ушул жылдын 8 августунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Кой Таштагы үйүнөн кармап келген учурда ал 10дон ашык кылмышка айыпталып жатат. Ош шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы сел жана суу ташкындарынан коргоо агенттигинин жетекчиси Сапар Бакыевдин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кечээ 25 декабрда шаардык милиция кызматына ооруканадан октон жаракат алып, Озгур айылынын 35 жаштагы Сапар Бакыев келип түшкөндүгү тууралуу маалымат келген. Сөөктү текшерүүдө Сапар Бакыевдин желкесине ок аткандыгы аныкталган. Каза болгон адамдын үйүндө гильза табылган. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын рейстерине катталып, иликтөө башталды. Сапар Бакыевдин артында 2 баласы калды. Бүгүн 26 декабрда Бишкек шаардык сотунда жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековдун баш коргоо чарасы каралып жатат. Сотто отурумга келген саясатчынын уулу Азат Равшан сотто отурум ачык болбогонун айтты. Атама карата соттун чыгарган чечими акыйкатсыз болду. Учурда саясий басым жана кысымдар болуп жатат. Мен соттон акыйкат чечим көргөн жокмун. Сот отуруму ачык өтүшү керек болчу. Сотко келген жүздөй адамды сот залга киргизген жок. Ал жакта чоң атам жана Таластан келген бир топ туугандарыбыз бар болчу, деди ал. Ошондой эле отурумга Жээнбековдун аял жана балдары гана кирген. Абактагы саясатчы Садыр Жапаров 2 ай мурун ырайым сураган кат жазган эле, ага ырайым болобу деген суроо бүгүн 25 декабрда президент Сооронбай Жээнбековго журналисттер тарабынан берилди. Мен президенттик кызматка келгенде көп саясатчылар түрмөдө эле. Аларды чыгаруу боюнча маселелерди тынбай коюп жатышты. Сот өзү чечим чыгарып жатты. Кээ бири соттун чечими менен чыкты. Садыр Жапаров боюнча мен популисттик кылып сотко мындай кыл деп айтсам туура эмес болот. Мыйзамдын негизинде чечүү керек. Аппараттан келип менден сурап жатышты, муну эмне кылабыз деп. Мен мыйзам чегинде карагыла деп айттым. Сот болобу, башка болобу, мыйзамды бузса жооп берет, дедим. Азыр бул маселе каралып жатат, арыз берилиптир, кийин да угасыңар, деди Жээнбеков. Саясат талдоочу Руслан Акматбек президент Сооронбай Жээнбеков жылдык пресс-конференциясында көп суроолорго так жооп берген жок деп эсептейт. Мамлекет башчыдан үмүттөндүргөн, шыктандырган, жаркын келечектин сүрөтүн тарткан сөздөрдү уга албадым. Элди кызыктырган көп суроолор бар эле. Коррупция, сот реформасы сыяктуу адамдардын көбүн нааразы кылган маселелерге байланыштуу берген жооптор менен ынандыра албады. Конкреттүү пикир билдирбей, жалпылап эле сүйлөп туруп алды. Жээнбеков бийликке келген 1-жыл макул, эми көнүп жатат дедик. 2 жыл өтпөдү, ал кишинин багыты, көз карашы
башы так болуп калыш керек эле, бирок ал сезилбеди. Руслан Ахматбек бийлик мамлекетти санариптештиребиз деп убада берип жаткан учурда президенттин басма сөз жыйынын уюштуруу эски ыкмада өткөнүн да сындады. Мамлекет башчыга ким суроо узатарын президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Толгоной Стамалиева кол көтөрүү ыкмасы менен тандап сөз берди. Мамлекет башчынын 2019-жылда жыйынтыктаган басма сөз жыйыны аларча резиденциясында 25-декабрда өттү. Ага 90дон ашуун медиадан 188 кабарчы катышты. 3 саатка созулган жыйында бир топ журналисттер суроо узатууга жетишпей калышты. Президент сот реформасы, коррупция, социалдык маселелер жана башка багыттагы суроолорго 3 саат аралыгында жооп берди. Бүгүн 26-декабрда Жогорку кеңештин жыйынында Икрамов Экмат Байпакбаевди түртүп жиберди. Жыйында депутаттар арасында Бишкек шаарын каптаган кара түтүн боюнча токтом долбоорун кароону күн тартибине киргизүү боюнча талаш-тартыш жаралган. Депутат Кожобек Рыспаев бул токтом долбоору тармактык комитетке талкууланбаганын айтты. Анда кара түтүн боюнча токтом долбоордун демилгечиси Марлен Маматалиев бул маселени күн тартибинде калтырууну суранган. Депутат Экмат Байпакбаев бул токтом долбоору алгач отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинде талкууланыш керек экенин айтты. Депутат Азия Икрамов жарандар кара түтүн боюнча митингге чыгып жатышса, комитетте каралбаганын айтып жатасыңар. Анда бул токтом долбоорун комитетте бүгүн карагыла дейт. Байпакбаев комитетте бул маселе бир канча жолу каралганын айтты. Жыйындын жүрүшүндө Икрам Байпакбаевди түртүп жиберди. Бир аздан кийин Жогорку кеңештин басма сөз катчысы Ибрагим Нурахун уулу депутаттардын ортосунда талаш-талкуу болгонун жазды. Экмат Байпакбаев менен Таза Икрамовдун ортосунда талаш-талкуу бул жөн гана парламенттин ишине мүнөздүү көрүнүш. Эл өкүлдөрү мушташып кете жаздады же жакалашты деген маалыматтар жаңылыш деп Нурахун уулу билдирүү таратты. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президент Сооронбай Жээнбековдун 25-декабрдагы пресс-конференциясы жөнүндө Азаттыкка маек берди. Премьер-министр кылган иштерди мен жасадым деп айтып берди. Мамлекет башчынын бул сөзүнөн кийин парламент өкмөттүн отчетун укканда начар болсо да колдоп берет. Кыргызстанда конституция иштебей жатат. Премьер-министрдин ыйгарым укуктарын көз көрүнө эле президент алып койгон деп билдирген Текебаев. 7-8 август күндөрүндөгү Кой Таш окуясы боюнча тергөө иштерин Ички иштер министрлигинин карамагына алып, буга чейин шоо кылып келгени арадан 5 ай өтсө да сотко жөнөтпөгөнү шектенүүлөрдү жаратууда. Анығында министр Кашкар Жунушалиев өзүн баалуу сезип, кызматын сактап калуу үчүн тымыздын оюн жасап созуктуруп жатабы. Сергек акыл эс, туура анализ менен ойлонбойлу. Ушул темп менен ириген Ички иштер министрлиги тергөөнү чоюп жүрүп, жаз алды менен сотко өткөрсө, ансыз да чыңалып бараткан кырдаалга от тамызган болуп, элди көчөгө чыгарууга түрткү болбойбу. Учурда жергиликтүү эл Атамбаевдин камалганы, адилетсиз тергөө амалдары жүрүп атканына жиндери шакардай кайнап жаткан чактары. Дал ушул Кашкар Жунушалиевдин кашаңдыгы алысты көрө билбегени үчүн мамлекеттин бүтүндүгүнө коркунуч туудуруп албайбызбы? Төңкөрүштүк абалга такап жаткан жокпу? Ооба, учурда тынчсыздануу күч. Ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Бакандай болгон Ички иштер министрлиги 3 айда Кой Таш окуясын тергеп, жаңы жылга чейин сотко өткөрүп салууга мүмкүнчүлүгү кенен болчу. Эмнеге антпеди? Себеби Кашкар Жунушалиев өтө маанилүү иштер менен аларды болуп, креслосунда байланып туруш керек экен. Логика болбосун кое кал, мындай команда менен жаркын келечекте курууга кантип болсун? Ушунчалыкта тайыздыкка кайдыгер карап отура беребизби? Ансыз да Ички иштер министрлигине ийри жол салган министрдин орун басарлары, башкармалыктын башчылары дээрлик жетекчилер сыйлабай калганы жалганбы? Интригада чегинен чыгып кетти. Ак үйдүн аппараты иштебесе, өздүк курам ичинен тымыздын сурамжылоо жүргүзүп көрбөйбү? Ошондо биз жасаган чындыкка жетет элек. Булак Азия Ньюс. Асылбек Жээнбеков партия түзөр менен парламентке депутаттардын тизмесин кошо түзүптүр. Парламенттик шайлоо алдында партия лидерлери шайлоо боюнча жыйын өткөрүп жатат. Бир кезде тыныгуу убакыт болуп калды. Кой көптөн бери жолугуша элекпиз, бир жакшы черибизди жазып, анекдот айтып алалы дешет. Булар дайыма жолугуп, бири-бирине анекдот айтып жүрүшүп, бири-биринин анекдотторун жатка билип калган. Ошондуктан убакытты үнөмдөш үчүн анекдотторго номер коюп алышыптыр. Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев 22 дейт угуп отургандар бүт шарактап күлүп, ушул айтканы мыкты анекдот экен. Көптөн бери жакшы күлө элекпиз дешет. Мен да бир анекдот айтып коеюн дейт Бир Бол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов. Бардыгы кулагын төшөп калышат. 47 дейт. Барак
так келди дешип баардыгы кол чаап жиберишет. Кезек келгенби, Республика Ата журт фракциясынын лидери Жыргалбек Турускулов 120 деп бакырып чыгат. Жакында партия түзгөн Асылбек Жээнбековдон башкаларынын боору эзилип калат. Асылбек Жээнбеков элдин көңүлүн ачканга бир анекдот айтайын дейт. Кубанып турган партия жетекчилери анын анекдотун угалы дешет. Асылбек Жээнбеков жаңы гана партия түзүп, кайсы анекдоттун номери канчанча экенин билбейт, болжоп туруп 13 дейт. Жанагы каткырып жаткан партия башчыларынын бири жок, баары тең сумсайып калышат. Кыргызстандын аялдар конгрессинин президенти Замира Акбагышева ушунуңуз уят да деп. Аял партия жетекчилеринин баары жаман көздөр менен карап чыгып кетишет. Асылбек Шарипович, биз өтө уяттуу анекдотторду аялдардын көзүнчө айтышпайбыз да. Эми аялдар кетти, каалаган анекдотуңузду айта бериңиз деп жата калыптыр. Ар кимге жагалданып көнүп калган КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов, Азизбек Элдибеков, Назар Ньюс, KG.